Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ай өтөт, жылдар өтөт, мезгил өтөт дегенде мынакей Афганистан согушуна катышып келгениңиздерге мынакей ушул быйыл 37 жыл өтүптүр. Согуштун аяктаганына. Ана мынакей ошондон бери канча деген адамдарыбыз, мынакей биздин курбалдаштарыбыз согуштан келсе дагы алардын арасында көбү оорукчан болуп келип дегендей, майып болуп дегендей, анан көбү бияка келгенден кийин да көздөр өтүп кетти. Анан эми биз ушул 15 февраль ушул советтик жоокейлердин ошол Афганистан жергесинен чыккан күн эле. Ошону мына бүгүн атайын өзүнүн программабыздагы жүрөктү сызаткан согуштагы темада атайын ой козгойлу деп турабыз сиздер менен бирикте. Алгач биздин телевиденияга саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Эми мынакей чогуу Афганистанда болдук эле дегенде ошол мезгилдерде курбалдаштар эми ал күндөр дайыма биздин жүрөгүбүздө турат. Жүрөктү сызаткан күндөр дегендей эстеликке түшкөн жокпуз сүрөткө башты байлап ар күн сайын өлүмгө. Ошол мезгил Афганистан согушу өчпөс болуп тагы калган жүрөктө. Мына чындыгында эле жүрөктө калган тактары бүгүнкү күнгө чейин өчпөй келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда мен сиздерге мынакей ушул Афганистан согушуна катышкан өзүмдүн курбалдаштарым жөнүндө тааныштыра кетейин. Акылбек Сыдыков, Үсүк Көл областтык Афган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы, Жолдошбек Албанов, Ак Суу райондук Афган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы, ошондой эле Токтубек Алпаров, Жетек Үз райондук Афган согушунун төрагасы. Алгач мынакей ушул жогоруда мен айтып өттүм, эми 37 жыл болду деп. Анан кийин андан бери мына канча мезгилдер өзүнүн жылдар дегендей, өзүнүн эмесин сүрүп келатат дегендей убактысын. Анан эми Акылбек мынакей сен өзүң ушул областтык афганчылардын согушка катышкан ардагерлер кеңешинин төрагасы катарында бир катардан жылдан бери иштеп келатасың дегендей. Анан бүгүнкү күндө биздин областыбыздагы ошо афганчылардын абалы кандай? Барыңыздар жакшы билгендей, Афган согушу 1979 жылы 23 декабрда башталган. Чыкканы 1989 жылы 15 февраль. Быйыл 37 жыл болуп атат. Адаттагыдай биздин областтан 700дөй бала Афган согушуна катышкан. Ошонун ичинен азыркы тапта 381 бала калды Афганистандан. Област боюнча 234 бала кайтыш болду. Ошо алган жаракаттан. Эми мындай айтканда, бул согуш эми бардык адамзатка так калтырган. Ошо менен бирге ушул биздин областта болсо азыр жакшы иш-чаралар өтүп жүрөт. Азыр болсо биз ошо 4 жылдан бери 6 ай сайын өткөзүп турабыз. Ар бир райондо өтүп кеткен балдарды эскерүү боюнча. Ошолордун эскерүү Куран окуп, ошолордун түрүн өткөзүп жүрөбүз. Мына атайын бир спорттук белдештер. Спорт белдештер. Мына азыр Караколдон баштаганбыз. Жетек Үзгө өттү, Тоңдо өттү, Балыкчыда, Түптү Сыккөл мына жакында эле ушу 18 февралда 25 жылы эмеде өткөздүк. Эмеде октябрда өткөздүк, 18 октябрда Ак Сууда өткөздүк. Абдан жакшы деңгээлде өттү, област боюнча ардагерлердин баары келди. Ошо турнир жакшы деңгээлде өттү. Анан Караколго бердик. Эми ушул Караколдо майда өтөт, Кудай буйрсачы. Андан кийин улана берет бул. 6 ай сайын уланып, ушул андай Жетек Үзгө өтөт, кайра ошону эскерип өтүп кеткен балдарды боюнча Куран окуп, түрүн өткөзүп келатабыз. Анан ушул баягы биздин област тараптан дагы ушул кичине жөлөк кылып курорт боюнча бар, пансионаттар боюнча ошо былтыр башталган, мурдагы жылдан баштап 2-ден 3төн балдарды эс алдыруу боюнча. Анан ошолорду дагы уланып келатат. Эми 3 күндөн 4 күндөн кылып биздин ардагерлер райондогу областтагы ошо ардагерлер райондон барып эс алып атышат. Азыр эми кичине токтоп калды, жакында уланып атышат эми. Ден соолукту чыңдап келиш үчүн. Ден соолукту чыңдап келиш үчүн. Ошондой ушундай иш-чаралар өтүп атат. Анан эми ушул Боо-Сүреки быйылгы 37 жылдыкта Кудай буйрса 5 район 2 шаарда өтөт. Ошол эми карата 13-үндө өткөрүлүп атат. Себеби дегенде 14-15 Сыбота базар күнү болуп калат экен. Ошого карата биз 13-үндө өткөзүп атабыз. 13-үндө ушул баары 5 район 2 шаарда өтөт.
Ошол эми ушундай жакшы күндөр өтүп, ошо эскерүү күндөр өтүп атат. Ошол эми жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз бар. Эми бул облас боюнча болуп атат да. Негизинен эми райондорго кайрылсак, Жолдошбек, сен ушу Ак Суу районунда мынакей өзүң ушул Афганчылар согушунун төрагасы катарында сен да бир катар иштерди аткарып атасың. Районда кандай негизи? Районда эми 41 афганист калды. 25-и көз өтүп кетти. Эми райондо кандай эми акимият жактан бизге жакшылык кароо болуп атат. Азыр эми майрамга жараша ар бир айыл өкмөт өзүнүн деңгээлине жараша эме бөлүп берди. 15 февралга баягы эми эскерүү күн деп погибшилердин үй бүлөлөрүнө, анан тирүүлөргө майрамдык акча бир жылына бир эме. Андан тышкары Жардам колдоо көрсөтүү иретинде. колдоо көргөзүп атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын общий Кыргызстан боюнча афганистердин өзүнүн чөлөк пулу бар. Анан айылдарда болсо баягы афганистер патриотический эмелерди өткөрүп атат мектептерде. Анан жаштарга үлгү баягы, анткени согушту көрүп келген киши эмени билет да, баягы элде кымбатчылык болсо да бирок тынчтык болгону оң деген жакшы да. Анан ошондой иштер жүргүзүп атат. Баягы жаштардын арасында баягы азыркы жашоого түшүндүрүү деп коеюнчу, эми отурган жерлеринен акырын сакалдуу баштар менен баягы элге иман жолун көргөзүп ушундай иштер болуп атат. Анан Эми негизинен бизде Улуу Ата Мекендин согушунун ардагерлери бирөө да калган жок. Анан эми афганчылар мына бүгүнкү күндө жана өзүң айтып атасың, Жолдошбек, мына жана мектептерде да бир жолугуштар, кечелер өтүлүп турат деп. Ушундай болуп атат. болуп Бул жаштарды мекенчиликке тарбиялоо да. тынччылык. Анан Ар бир мектепке барабы айылдагылар? ар бир мектепте баягы уш майрамга жакын мектептин директорлори да атай эме уюштурат, аларда да бар да. Уюштуруп, чакырып, Жолугуш кечесин. Кече өткөрүп, анан жанагындай эме өткөрүп, анан суроо берип, афганистерден эми баягы жаштар билбейт да. Анан сураган дос жөнүндө айтып берип, анан мисалы үчүн Афган жөнүндө айтсаң, бизде го Афганистанда мектеп деген жок, өзүңүз билесиз да. Аяк караңгы. Башка жашоо аяктыкы. Биздики мындай, анан ошо жаштар түшүнбөйт да, баягы жаштар кандай. Өзүлөрүндө эле ойлоп атат да, биякта баары даяр. Телефон десе телефону бар. Кино көрөт. Бирок тиги Афганистан жашоосун карасаң, эчтеке жок. Жаштар деген эчтеке билбейт мектепте. Анан ушу жаштарга ошо түшүндүрөсүң да, баягы Кыргызстанда төрөлгөнүңө бир чети сүйүн деп. Анткени бизде жакшы иштер ушундай болуп атат да, баягы жылдан жылга өсүп, анан баягы анткени бу жаштарды эле салыштырыш керек да. Мисалы үчүн ал ойлоп атат да, биякта жүрүп биздики аябай начар болушу ыктымал деп. Бирок Афганистан менен салыштырсаң, бу Кыргызстандыкы асман менен жерди алдыда, биз алдыда. Анан мен айтып атпаймынбы, ошон үчүн баягы ушу Кудайга шүгүр деп ушу жашоону окуп, азыркы ким билим алса, баарына эме болуп атат да. Мына айткандай, эми азыр билим алган кишинин заманы болуп атат. Баягы орто жерде кичине эме болуп калды эле, бирок азыр ким билим алса, ошол киши иштеп, окуп, турмушун, зарплаттарын көтөрүп берип атат мына. Жашоо эң жакшы болуп атат да азыр. Ошон үчүн баягы жаштарга мен айтат элем, баягы окуп, билим алыш керек да. Негизи өлкөбүздө тынчтык болушун деген тема. Өлкөдө тынчтык болуш керек. Токтобек мынакей, сен дагы ушу Жетек Үз районундагы. Анан өзүң Афганистандын кайсы жеринде болдуң, ошол жөнүндө айтсаң. Саламатсыздарбы? Мен Жетек Үз районунун төрагасы. Биздин райондо азыркы ушул учурда 70 Афган согушунун ардагери бар. 41 балабыз ушу келгенден кийин каза болушкан. 5 жоокерибиз Афгандан кайтпай калган. Ошол бизде иш-чаралар баары жакшы, жогорку маанайда өтүп атат. Эми азыр бул быйыл 37 жылдык боюнча ар бир балдардын маанайы жакшы, мындай береси. Айыл өкмөттөрдөн жардам бар. Ошолор карайт, баарыбызга бирдей мамиледебиз.
Мынакей биз айтып атпайбызбы, афганчылардан мынакей келгенден бери мына силерде дагы канча деген жоготуу болду, өлдү, качып болду деген биздин жоокерлерди эскерип туруп болобу негизи? Ошолорду эскерип туруу деген болот. Мына жогоруда айтып кетти. Музейлер уюштурулабы дегенде, класстарда, мектептерде. Областыбыздын төрагасы айтып кетпеди, байыркы ошол эскери турнирибиз бар байрай область боюнча өтүп турган. Ошолорго катышабыз активдүү область. Андан тышкары биздин Жети Өз районунда Жеңиш айылында бир Бигдылдаев деген жоокерибиз каза болгон. Ошонун классына өзүнүн небеси ачылган. Музей класс. Анан ошол жакшы, мына жакында эле ошол жерде дагы иш-чара болуп, жерге да катышып келдик. Мына областтын төрагасы болуп. Эми биздин ошол райондогу ошол музей область боюнча биринчиликти 13 жылдан бери бере элек экен. Жакшы мындай уюштурулган, мынакей төрагабыз да көрдү, жакшы баары ичи жасалгалары дегендей, мектептин администрациясы да аябай жакшы карап, анан жогорку деңгээлде жакшы мындай эмес. Акылбек, мынакей эми сен областтын баягы жетекчиси катарында Афган согушунун ардагерлери. Анан эми биз да мындай жашообузга караганда мындай өзгөлөр болуп атпайбы? Мурда чындыгында жеңилдиктер 6.000 сомдон берилчү. Ал эми жанакындай майыптар болсо 7.000 сомдон берилип келген эле. Ал эми жанакындай сиз айтып атасыз, жана курорт айтып атпайсыз, курорттогу барып эс алуу жана башка маселелердин баардыгы тең алар жоюлуп кеткен. Бирок ошондой болсо да мына биздин президентибиз тарабынан быйыл, былтыр өткөн жылы мынакей эми акчабызды көтөрүп берилди дегендей. Жөлөк пул көтөрүлдү да мындайча айткандачы. Анан эми биз афганчыларды баарын эле Афганистанда эмес, биз жанакы мына биз Баткен кооголгондо да 1999 жылы катышкан элек дегендей. Бул жагынан кандай? Ушул жөнүндө ойлоңуз. Баткен кооголгондо биздин афганчылар абдан жакшы иш-чараны өткөздү, барып катышып келишти. Мына айрымдарыбыз барып келдик. Мен деле барып келдим дегенде Баткенге 99 жылы. Революцияда, мына 3 революцияда биздин балдар абдан жакшы. Ошол окуясында биздин балдар турду, афганец балдарыбыз. Мына жана Батырен А деген 2 сааттылык уюштурулган Ошто. Ошол эми бул жерде тынчтыкты кармап туруу боюнча биздин афганчылар абдан чоң иштерди жасашты да. Мына биздин көчмөнөр районунда. Ушул жерде дагы биздин афганец балдар, мына биздин областтын балдары таптыкты кармап турушту. Бул дагы бир, мен ойлойм, ушу балдардын жаштарды патриоттукка тарбиялоодо эмгеги зор афганчылардын. Анан эми бул жерде дагы жөлөк пул боюнча мурда 6.000 алсак, былтыр ушу президенттин жарлыгы менен 25-жылдын январынан баштап Кудай буйрса 8.000 кылды да. Бул деле жетишкендик жакшы, эми Кудай буйрсачы. Эми ушуну айтып өтүш керек да, ошол жерде биздин афганчылардын баары орукча алышат. Баардыгы орукча алышат да. Азыр буларга эс алуу, дарылануу талабы күчтүү эле. Анан биз деле ойлоп калабыз, эми Кудай буйрса деген бул боюнча дагы, курорт боюнча дагы өкмөт ушул өзүлөрү колго алып, ушул биздин азыр эс ала турган балдар эс ала турган мезгили дарыланып. Жергиликтүү бийликтерге кайрылдыңыздарбы? Жергиликтүү бийликтерге эми райондар бар, област жетекчиликтери. Биз өткөндө бир бул Жыргалаң санаториясына дагы кат кийдик да. Ошо кат кийип, кайрылуу кийип, ушул афганчылар боюнча эме кылсак, ал жерде директоруна кирип, юристине кезиктик, кирип кат жолдогонбуз. Ошонун жообу ушул күнгө чейин келбей койду да. Алар президентке жибердик деген. Президентке жибердик, Кудай буйрса келет деген, анан барып кабарлашсак эле тияктан жооп келбей атат деп атат да. Анан эми биз эми бул эс алууга азыр балдар ошол санаторияларга, ден соолугун чыңдоого санатория азыр муктаж. Ушул жагы кичине чечилбей келет да эми. Анан жана айтып өтпөдүмбү? Баягы Скөл областында жанагы биздин губернатордун жардамы менен кичине эс алуу болду депчи, полициянттар менен. 3 күндөн, 4 күндөн ушундай эме болду. Эми аз эле бала. Эми бул жерде ушу болгону бир 30 эле бала эс алды да. Сен бул эми шүгүр буга деле шүгүр эми. Жана эми быйыл өткөндө кирип чыктык. Эми Кудай буйрса бул эмеде чечип кичине көбүрөөк кылып беребиз деген ойдо. Биздин область боюнча азыр 200дөн ашык пансионат бар экен. Эми Кудай буйрса ушу балдар ушундай эс алат деген ниеттебиз. Анан эми буйрса жанагы ушул иш-чара болсо жакшы деңгээлде уюштуруп атышат эми баары элечи. Кудай буйрса.
ошо жакшы деңгээлде өттүк деген ниеттебиз. Анан эми афганчылардын эми ойлор, ар биринин ойлору да бар да. Ушул кичине азыр өкмөт тараптан деле чечилип атат. Анан айыл өкмөттөр дагы көп жардам кылып атат. Эми буга дагы биз ыраазыбыз. Акиматтар дагы неме кылып атат. Аларга дагы рахмат. Анан о элет жеринде мен айтайын дегеним мынакей айтып атпайбы, афганчылар каза болгондон кийин анын үй бүлөсү бар да. Туурабы, аялдар бар дегендей. Аларга кандай колдоо болот силердин тараптан? Эми аларга мындай. Ошол жерде баягы биз барып айыл өкмөттөргө кайрылабыз да. Бир сыйра жардам эми айыл немеси дегенде алар жок дебейт. Жардам Жөлөк пул берилет да? жок, жөлөк пул бербейт, просто жылына бир жолу берет. Жана каза болгондо айыл өкмөттөрү жардам эметет. Андай мындай жагынан бүт кайрылуунун немесинде ар ким ар кандай иштейт да, кээ бирөөнүн колунда жок болуп калат. Ошолорго баягы айыл өкмөткө барып кат кирип антип бинтсең алар жок дебейт. Сразу баягы отун, сотун, тигиндей мындай бүт алып келип баягы жардам берет. Силердечи? Бизде ушул 15 февралга карата биздин айыл өкмөттөрдөн ошо жардам канча Афганистке берсе, ошо будабаларга дагы, жокерлердин жесирине дагы ошончо акчалай жардам кылышат. Андан тышкары жана бу Жолдошбек айтып кеткендей, ошо кимге муктаж болгон үй бүлөлөргө кайрылуу жасасак, айыл өкмөт акимчиликтен чоң эле жардам болот. Акимчиликтер жакшы эле карайт, айыл өкмөттөр. Эми мынакей 15 февралга саналуу кылган күндөр калбады, Кандай деңгээлде өтөт, кайда өтөт дегеним Акылбек? Эми мындай да негизи ар бир райондун центринде өтөт. Ак Сууда өтөт, Жети Өгүздө өтөт, бардык жерде. Караколдо жанагы эстелик кичине ремонт болуп атпайбы, тияка көчүрүлүп Пушкин паркынан Жеңиш паркына көчүрүп атат. Ошол жагы эстелик бүтө элек азыр. Ошого карата бул мэрияда өтөт. Актив залында өтөт да, Караколдо. Эми баары эле жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз. Кудай буйрусачы. Анан Караколдук эле кичине эстелик бүтпөй калып, ушул актив залда өткөн атат мэрияның. Калгандары өзү Калгандары азыр райондун центринде өтөт. Баягы эстеликтер эмес, биздин эстеликке баягы эме мезгил бизди тандаган гүл коюлуп, ошол жерде митинг өтөт. гүл чамбарлар коюлат, эскерилет деген. Жети Өгүз районунда ошо багыркы неме болуп койгон, ар бир айыл өкмөттүн очерети бар өзүнүн. Мисалы үчүн Оргосор айыл өкмөтү берет. Ошол райондо 15 базар күнү түшкөндөн кийин 13 деп атат. Анан барып эстеликке Куран окуйбуз, гүл коебуз. Ал жерден Куран окулат. Андан маданият үйүндө өтөт иш-чара калганы. Анан ошол менен Эскерилет, эскерилип. Эми болчу мен токтоп калбайт деп ойлоп атам да. Ар кандай мына 23 февралда эле советтик армиянын, биздин күндө, мисалы. Анан мына ошол мезгилде дагы эскерилип дегендей жоокерлер турабы? Мектептерге барып жанакындай мекенчилик, патриоттук деп атпайбызбы? Темалардагы тарбиялык бір сааттарды өткөрүү силер тараптан колдоо алынат да деген. Барып мектепке барып атабыз, мектепте ар бир айыл мектептеринде өтөт. Ошолор дагы эскерүү дегенин эскерилип. Мына жоокерлердин баар көпчүлүгү ушул 1999 жылы Баткен коголагына катышканбыз. Туурабы? Анан ал жерде дагы мекенибизди коргоп бүт афганчылар ушул жерде болгон негизи баарыбыздан. Анан эми жанакында ош окуяларында да болдук. Жанакында ар кандай нерселер дагы биздин өлкөбүздө дагы тынч болгон жок да, стабилдик болгон жок. Ар бир жанакы шайлоолордо дегенде шайлоонун шайтан оюндар менен жанакындай топлооңдор болуп өтүп, бол митингдер болуп өтө дегендей. Ошо мезгилдерде ар кандай нерселер, кырдаалдарда, биз афганчылар катышып турдук. Анан эми саналуу гана күндөр калыптыр деп атам. Силерге дагы мындай ден соолук каалайын. Анан бир каалоо тилектер болсо майрамга карата өзүңүздөр. Эми биздин жалпы Афган согушунун катышууларына иштерине ийгилик каалайм. Ден соолукта болсун, ачык асман болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун. Дайыма жакшы маанайда жүрүшсүн, орушпасын. Ошол майрамыбыз жакшы деңгээлде өтүп кетсин. Баарына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Рахмат анда. Анан эми мен Афганистанды баарыбыз башынан өткөрдүк. Афганистанда атабыз, эми Афганистан жөнүндө бир ыр бар. Чаң учурган кечки тала күгүмдө монарктап батып барат кызыл күн. Ызылдаган албут шамал күчүндө бүт аламды чыгат үн.
башын эт багынгансып камыштар азап күтүп жазышкансып шуудурап, арасында адам жатат окучкан камыш гана кан жуткандай буркурап, муздак шамал дене бойду üşүткөн өлүк табыт эшиктерди каккылап, токтоткула ок атыны дегенсип шамал үнү сени мени аткылап. Баарыбыздын башыбыздан мына ушундай күндөр өткөн. Ылайым согуш болбосун, тынчтык болсун мекенибизде. Эгемендүү Кыргызстан өлкөбүз өнүгө берсин. Дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Анан эми согуш кандай тема экенин баарын жогоруда эскерип өттүңүздөр дегендей. Согуш деген бул апатчылык, оорчулук дегендей. Мына ошо мезгилдерде башыңыздан өткөндөр сиздер сезип турасыздар дегендей. Анан сиздердин үй бүлөңүздөргө дагы, өзүңүздөргө дагы жалпы элибизге тынчтыкты каалайлы. Аман болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер ушул Афганистан жергесинен чыккан жоокейлерибиздин мынакей быйыл 37 жылдыгы болуп атат. Мына ушул жөнүндө биз атайын учурда коюп программабызда атайын бир ой толгоолорду сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк дегендей. Кайрадан эфирден жолугушканча сак саламат болуңуздар.